Мен жанында турган кылмыш иликтөө багытындагы оор аттуу бул ит жакында эле Аламүдүн районунда жоголгон кичинекей кызды табууга көмөктөшкөн. Тагыраагы 26 октябрда кичинекей кыз жоголгондугу тууралуу милицияга арыз түшкөн. Ыкчам издөө иштерине оорада катышып, кийимдин жыты аркылуу милиция кызматкерлерин кыз турган жерге алып барган. Молодец. Окуя болгон жерге кинология борборунун тескөөчү кинологу жыт аркылуу адамдарды издеген оор аттуу кызматтык ити менен барган. Бир нече тилкени тинтиген 5 жаштагы ит кинологду кичинекей кыз отурган жерге алып барган. Младший инспектор Жумамүдүнов Ермек деген жигитибиз бар, ошол көчө чогуу чыгып, ошо Маевкада ошо бир токойлордун арасынан ошо иттин жардамы менен ошо кийимин жыттатып, ошо кичинекей кыздын кийимин жыттатып, анан ошо жыты менен ошо токойго алып барган да. Анан ошол барса ошо токойдо жүргөн экен дейт. Ошол жерден анан ошо таап чыгышкан да. Оора ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинология борборунда кармалат. Кызматтык иттер оор кылмыштардын бетин ачууда, баңгизаттарды, курал-жарактарды, жарылуучу заттарды жана шектүүлөрдү табууда жардамга келет. Күн сайын кинологдор иттер менен машыгууларды өткөрүп, издөө, кармоо жөндөмдөрүн кайталап, негизги 4 багыт боюнча даярдашат. Дал ушундай атайын костюмдарды кийип алып, кылмыш иликтөө багытындагы иттерди кызматкерлер машыгуудан өткөрүшөт. Бул даярдоонун негизги максаты кылмыш болгон жерден качып кеткен кылмышкерлерди ит менен кармап калуу аракетине үйрөтүү. Альфа, дай! Дай! Альфа, дай! Өзүңүздөр көргөндөй, бул иттер качкан кылмышкердин колунан тиштөөгө аракет кылышат. Анткени кылмышкердин колунда ар кандай курал-жарак болуп калышы дагы мүмкүн. Эң жашы деген 6 айдан баштап алабыз. Анан эң мындай орто жаш дегенде 1,5-2 жашка чейин алабыз да. Анан тандалып атканда иттин шамдагайлыгын карайбыз. Ит шамдагай болуш керек. Ит топ коолоо, кандай бир оюнчуктар болсо, ошого мындай ойнош керек. Ошону карап алабыз. Анан эң башкысы бул биз эмеге карап алабыз. Жанагындай жардыруучу заттарды же ок атуучу куралдарды атып көрөбүз. Ошол убакта ит жалтанбаш керек, коркпош керек, качып кетпеш керек да. Кинология борборунун түптөлгөнүнө жарым кылым убакыт болду. Бул мезгил аралыгында кызматтык издөө иттердин аркасында жүздөгөн кылмыштардын бети ачылган. Учурда бул жерде немис овчаркасы, лабрадор, алабай сыяктуу 70тен ашык милициянын 4 буттуу жардамчылары бар. 2017 жылдан бери кинологдор Бишкекте жана Чүй облусунда көптөгөн тергөө жана издөө иш-чараларына активдүү катышууда. Наш кинологический центр Биздин кинология борборубуз кылмыштардын бетин ачуу жана алдын алуу багытында иш алып барат. Кылмыш иликтөө, баңгизаттарды, курал-жарактарды издеп табуу, жардыруучу заттарды аныктоо жана коомдук коопсуздукту камсыздоо сыяктуу негизги 4 багытыбыз бар. Андан сырткары биздин кызматкерлер дайынсыз жоголгон адамдарды да издөөгө катышат. Кызматтык иттер ар бир кызматкерге бөлүнүп берилген. Алар ошол адам менен гана биргеликте иштейт. Учурда борбордун базасында түрдүү пародадагы 70 ит бар. Преступников, скрывшихся с места совершения преступления. Бул жердеги жаныбарларды ветеринардык адистер ар дайым көзөмөлдөп турушат. Кайсы бир итти кызматка тандоодон мурун ал атайын талаптар боюнча бааланат. Кинологдордун кызматы өтө жоопкерчиликтүү, татаал жана ошол эле учурда кооптуу. Кинолог тескөөчүлөр эң ишенимдүү 4 буттуу достор менен ар дайым эл кызматында. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, УТРК Чүй.